Аргыш тийген жер. Бул жерди экинчи жолу чыгарышым Аравиянын бул жерине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баруудан тыйган. Себеби Аллахтын каары түшкөн. Жердин кандай айыбы бар? Эмнеге анчалык кооптуу деп ойлошуңуз мүмкүн. Бул жердин аты Аль-Ула, мурда Мадаин Салих деп аталган. Бул жерде кол өнөрү күчтүү калк жашаган. Өздөрүнүн текеберлиги жана капырлыгы менен Аллахтын каарына калышкан. Самут аттуу коом болгон. Өздөрүнө келген пайгамбарынан баш тартышкан. Бул коом ушул жерде жашаган жана алардын тагдыры бизге сабак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерден өтүп кетип жатып, булар жашаган жерге кирбегиле. Аллахтын каары түшкөн. Эгер кирип калсаңар ыйлап кирип, ыйлап чыккыла деген. Эгер алар үчүн кайгырып ыйлай албасаңыз, анда кирбей эле коюңуз. Аларга жеткен бале силерге да тийип калбасын дейт. Азыркы учурда бул жерге туристтерди кызыктырат. Бирок биздин баруубуз керекпи? Эске тутайлы, Аллах дайым ыймандууларды баледен сактайт. Жана Аллахтын каары түшкөн жерден саякатты, эс алууну эңсебейли. Аль-Ула жөн эле саякаттоочу жер эмес. Кудум убакыт токтоп, коркуу менен сугарылган жердей. Пайгамбарына моюн сунбагандарга эскертип тургансыйт. Бул жерде 130дай кабырлар жана бийиктикке карай оюлган жолдор да сакталган. Бул да болсо Аллахтын улуулугун далилдейт. Бул жерди көрүп, тооба кылууга эле ылайыктуу экенин түшүнүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз тыйдыбы, демек бизге жакшылык бар. Биз болсо мурдакы тарыхтардан үлгү алып, ошол катардан сактанышыбыз керек. Сиздин оюңуз кандай? Комментарийге калтырыңыз. Маалыматты бөлүшүүнү унутпаңыз.